Тажибек кызы Махаббат Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза кодексинин 41-чи беренесинин 2-чи бөлүгүнүн 278-чи беренесинин 3-чү бөлүгүнөн күнөөлүү деп табылып, ал боюнча 6 жылга түрмөгө ажыратылсын. Апелляция беребиз, күрөшөбүз. Барлыгы башкалар акталып чыкканга мен түшүнүштүм. А негизи СИЗОдо отурганыма Өлбөгөн киши бар, акыретине жооп берет. Өлүүгө жооп бербес, акыретине жооп берет. Акыйкаттык жок биздин өлкөбүздө, өлүп калган. Баары жооп берет буюрса. Сами инстанции обвиняют, тем более дают реальные сроки людям, которые вообще ничего не совершали. То есть факта никакого не было массовых беспорядков. Да. Должен был, как мне кажется, по справедливости, должен был вынести справедливое решение, оправдать всех. Бирок аны акталбаганына туура эмес болот. Потому что эч кандай күнөөсү жок. Эмнеге күнөөлүү болуш керек, эмнеге пробация болуш керек. Бирок үйүнөн чыгып атканда үйүнө турчу. Хотя бы үйгө чыккан. У меня нет вины. Пробация это тоже несправедливо, не имеет смысла. Я вообще не понимаю, почему я должна подписывать что-то. Сейчас меня пытались заставить подписать подписку о невыезде. Я сказала, я принципиально не буду подписывать. Это мой принцип. Вины не было, зачем я должна что-то подписывать? В общем, бред какой-то, ерунда. Мамлекеттик экспертизалардын лицензия жок болуп чыкты да. Элестетиңиздер. Ошолор бизге күнөөлүү деп ушул жерде массалык башаламандыкка чакырыктар бар деп ушул жакка лицензия жок эксперт келип тыянак чыгарып берип атат. Ушуну кантип түшүнсөк болот? Алдыда шаардык сот, жогорку сот бар. Буюрса абакка кесилип кеткен кесиптештерибиз дагы чыгат деген, акталат деген үмүттөбүз.